Мындай машыгууларды номер 97-632 аскер бөлүгүнүн жоокерлери жарым жыл сайын өткөрүп турушат. Алар асмандан жасалган чабуулдан коргонуу ыкмалары мыкты өздөштүрүшкөн. Анткени күжүрмөн даярдыктар байма-бай уюштурулуп турат. Алсак бүгүн өткөн машыгууга жоокерлер алдын ала моралдык жактан кам көрүшкөн. Бирок анткен менен арасында биринчи жолу катышып жаткандар дагы бар. Биз үчүн бул ученияда эч кандай кыйынчылык болгон жок. Неден да биздин командирлер, биздин начальниктер буга физически, морально, психологически бизди албетте жакшы, мыкты деңгээлде даярдап бүгүнкү күнгө жеткизди. Ал эми аскер бөлүктө колдонууда турган техникалар С-125 зениттик комплекси болуп эсептелет. Алар ар дайым даярдыкта жана күнү түнү күжүрмөн нөөмөттө аткарышат. Ошондой эле техникалар менен тыгыз иш алып барган жоокерлер дагы ата мекен үчүн аруак мекен чегинде. Бөлүкчөгө жоокерлер азыркы этаптагы, азыркы мезгилдеги жоокерлер келгенде 5 ай болду. Жаш жоокерлер. Буга чейинки өткөрүлгөн күн тартибинин негизинде биз сабактар жүгүртмөсүнүн ичинде жана күжүрмөн планынын негизинде сабактар өткөрүлөт. Аскер бөлүктүн командирлери тактикалык машыгуулар катардагы жоокерлердин күжүрмөн даярдыктарын курчутаарын белгилешет. Себеби бул машыгуулар ар бир жоокерге патриоттук сезим тартуулап, аны мекенге болгон сүйүүсүн ойготот. Аны менен кошо келечекте мыкты мүдүр кылып тарбиялоого жол ачат. Жума сайын бул багытта ар кандай окутуу сабактары дагы өткөрүлүп турат. Анткени иш жүзүнөн мурун теориялык билим дагы болушу шарт. Биздин аскер күчтөр дайым даярдап, мен жогоруда айтып кеткен себеби күжүрмөн нөөмөт деген биздин аскер бөлүктү техникалар жана өздүк курам күжүрмөн нөөмөтү 24 саат. Аталган аскер бөлүгүнө жоокерлер тандалып алынат экен. Физикалык даярдыгынан тышкары аң сезими жана эс тутуму күчтүү атуулдар гана катарда кызмат өтөй алышат. Белгилей кетсек, аба чабуулунан коргонуу авиациясында кызмат өтөгөндү каалагандардын саны арбын. Анткени бул авиация мекен алдында жооптуу болуп эсептелет. Тынчтык Акишев, Азат Муратбеков, Пирамида.